Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 3 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге Учардын дачасынан сатыла турган жерин аянты 5 сотық болгон и жери тегиз болгон сатылуучу ушул 3 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Негизги көчөлөрү и мына үйдүн көчөсү асфальт болот экен, жакын күндөрдө азыр тегизделип, уже бордюрларды коюп даярдап коюптур. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп таң калып кетесиздер. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Таза суу бар, свет бар, прожекторлор коюлган үй кызыл китептүү, ал жагынан кызылат болбоңуздар. Шаардагы госрегистрден сразу өткөрүп берем дейт эси. Мен турган жер тугандар бул Учардын дачасы, барыңыздар билесиздер. Ориентирди мына дачадагы 122 маршрутканын акыркы аялдамасын алсаңыздар болот. Бул жакта канал көпүрөдөн өтүп, жогору тарапка 100 метр чыгып, сол тараптагы биринчи көчөгө киресиздер. Кирип түз жүрүп, анан оңго чыксаңыздар эле сатылуучу жер участогубуз, сатылуучу үйүбүз турат. Жакын эле 1 километр ашып кетсе тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Ушул көчөнүн эле мына чыгып келип атканыңыздарда оң тарабында ушул үй сатылат тугандар. 5 кошкон эл, мына караңыздар. Үйдүн жери 5 соток. Кызыл китеп бүт барлык документтери жайында. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар, прожекторлор орнотулган, таза суу дагы бар. Азыр крантты да көргөзүп полный информация берем. Жана айтып өттүм, мына эң негизги көчөсү асфальт болот жакынкы күндөрдө. Азыр тегиздеп бордюрларды коюп даярдап коюптур. Ошонун катарында мына бул көчө дагы асфальт болот экен. Акча чогултуп, акча берип койдук деп эси мага информация берди. Жогору тарапка чыксаңыздар мына ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Кийин келип өзүңүздөр дагы информация алып таанышып кетесиздер. Шаарга карайт. Шаардагы госрегистрден кудай буюрса сразу эси өткөрүп берет. Так, үйдүн границасы мына ушул жерден башталат. Бул жак собор, ворота и мына жерге келип граница такалат тугандар. Жери 5 соток таза чыгат. Жүрүңүздөр, кирип барайлы. Кызыл китептүү, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Оңго бурулсаңыздар бул жагы кошумча курулуш. Так. Үйдүн 4 тарабы мына темир тосмо менен тосулуп, чек аралары такталган. Бардыгы сонун. Солго бурулсаңыздар бул жакта 3 бөлмөлүү үйү. Бир сыра ремонт кылып, ысырык салып, кудай буюрса кирип жашай берсеңиздер болот. Калсаңыздар, жогору тарабында, мына тараптарда бош место кенен, зыңкыйтып чоң жакшынакай үй салсаңыздар дагы болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Биринчи жүрүңүздөр, үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып калган информацияларын көргөзөм. Полу жыгач. Бул биринчи комната. Мына. Кенен болуп турат, светтер жарык. Жандырып койдум. Так, айнек терезелери темир решетка менен, безопасный мындай айтканда. И бул жака жүрсөңүздөр, дагы бир комната. Мына. Жалпысынан 3 комнаталуу үй экен. Айнектери дагы темир решетка менен, безопасный. Эми жүрүңүздөр, хоролорун көргөзөйүн. Бул жагы дагы кенен болуп турат. Мына тугандар, бул жактарда эле ошо ограждение болгон, темир тосмо менен чек аралар такталган. И уже нар жак башка бирөөнүн үйү, мына башка бирөөнүн үйү кошунасы. Бул жак мына темир тосмо менен тосулган, бул жагы деле тирнике менен тосулган, ал жака жаткан экен. Азыр ошо үйдүн сыртын уборка кылып атат экен. Кийин келгениңиздерде уже таза болуп үй сиздерди күтүп турган болот. Негизи Учардын дачасы деп көбү тобот болгону менен үйлөр тез эле сатылат бул жактан. Акыркы жолу ушу бир 2-3 үй тартканмын. Кудайга шүгүр баары сатылып кетиптир. Мына тугандар, суу бар. Крант ачканда кадимкидей суу чыгат. Мына бул жанагы ошо үйү, 3 бөлмөлүүчү. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы ушул үйдүн видеосун кирип көрүп коюшсун. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сүйлөшүп сурайсыздар. Эсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. 2 номер. Ошол.
Басы канча дей турган болсоңуздар, 65 000 долларга бааланды. Үй и кеми бар. Бул айтылыш басы. Эси дагы түшүрүп берет албетте эле. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбай аракет кылыңыздар.